Салам достор, бүгүнкү тасмада көрүүчүлөрүбүзгө Жумонг образы менен таанылган түштүк кореялык атактуу актер Сонг Ил Гуктун жеке жашоосу жана чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Бул түштүк кореялык таанымал актер Сонг Ил Гук 1971 жылы 1-октябрда Сеул шаарында төрөлгөн. Ал Корея телевидениясында жана кино маданиятында чоң ийгиликтерге жетишип, көптөгөн белгилүү сериалдарга негизги ролду ойногон. Актер Сеулда туулса дагы, ата-энеси көчүп жүргөндүгү үчүн балалыгын көптөгөн шаарларда өткөргөн. Ал Чунг Анг Сеул улуттук университетиндеги театр жана кино адистигинде окуган. Сонг Ил Гуктун актерлук жолу 1999 жылы тарыхый сериалдардагы экинчи ролдогу каармандарды жаратып бериши менен башталган. 2000 жылдардын башына келип, ал элдин көңүлүн өзүнө бура баштап, акырында тарыхый сериалдардагы баш каармандардын ролун ойной баштаган. Ал 2004 жылы Деңиз өкүмдары Морской Владыка, 2006 жылы ол Жумонг, 2008 жылы Шамал хандыгы Королевство ветров тарыхый сериалдарында роль ойногон. Сонг Ил Гук бул сериалдар аркылуу түштүк Кореяда эле эмес, бүткүл Азия жана кээ бир Европа мамлекеттеринде дагы жылдыз боло баштаган. Актер өзүнүн жеке жашоосунда бүгүнкү күнгө чейин ондоп сериалда түрдүү характердеги каармандардын ролуна катыра ойноп, андан тышкары көптөгөн спектакльдерде дагы роль көрсөткөн. Сонг Ил Гук спорт менен дагы калтырбай эмгектелип келет. Актер Кореяда өткөрүлгөн триатлон жарыштарына дагы калтырбай катышат экен. Сонг Ил Гук 2008 жылдан бери Корея триатлон кан федерациясында вице-президенти кызматын аркалап келет. 2009 жылда Гавайи аралдарында март айынын 21 күнүн Сонг Ил Гук күнү деп белгилешкен. 2010 жылда Орто Азиядагы Жумонг сериалынын чоң атаң даңкынын артынан актерду Казакстан президент сарайына мамлекет башчылары менен кечки тамакка чакырылышкан. Актердун жеке жашоосуна келе турган болсок, Сонг Ил Гук 2008 жылы үй бүлө курган. 2012 жылы түгөйлөр 3 эми уулду болушкан. Ал эгиздерге Дае Хан, Мин Гук, Максе деп ат коюшкан. Алардын аттарын бириктирип окуй турган болсок, жашасын Корея деген маани билдирет экен. Сонг Ил Гук бүгүнкү күнү 54 жашка толуп, Сеул шаарында өз жашоосу жана актерлугу менен күн көрүп келет.